Сооротуучу Кудай. 28-ноябрь. Элчи Павылдын римдиктерге жазган катынан бир аятты окуп кетели. Мүмкүн болушунча бардык адамдар менен тынчтыкта болгула. Мүмкүн болушунча деген сөз менен баштап жатканы кызык. Демек мүмкүн болбой калган учурлар да болот. Силер тараптан мүмкүн болушунча бардык адамдар менен тынчтыкта болгула дейт элчи Павыл. Буга чейин уруш талаш, түшүнбөстүк болгон болсо да, азыр ушул саатта чечим чыгарып, тынчтык түзчү маал келди. Конфликттен улам келип чыккан бардык кесепеттерди жок кылалы. Тынчтык жок дегендик бул сөзсүз эле урушуп, айтышып, чабышып кетүү эмес. Кээде адамдар унчукпай бири-бири менен согушат. Бир чатырдын астында жашап жатып, айлап сүйлөшпөй калган учурлар болот. Таарынычтарды жыйыштырып, Кудай үчүн, Кудай тынчтыкка чакырып жаткан үчүн деп тынчтыкка келели. Тынчтык орнотуучулар бактылуу. Анткени алар Кудайдын уулдар деп аталышат.